Жараткан Алла Таала барыбызга пайдалуу билим берсин. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы пайдасы тие турган, кабыл болгон амал берсин, риякөрлүктөн таза, кең ырыскы берсин, берекелүү ырыскы берсин, жана бардык оорудан баарыбызга шыпа берсин. Жараткан Алла Таала пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дуадан баарыбызды сактасын. Жараткан Алла Таала баарыбызга туура жолду көрсөтүп, ага бекем кылып, туура эмес жолду дагы көрсөтүп, андан сактанууга баарыбызга Аллахым өзү жар болуп жардам берсин. Бүгүн мусулман эмеси менен санагы менен 1442 хижри 27 Рajab. Тарыхый күн бүгүн. Ислам дининде бүгүнкү күн тарыхый күн. Өзгөчө бүгүнкү түн тарыхый түн. Мирач түнү деп коет. Лейлатул Мирач. Мирач түнү. Бул Алла Таала бардык пайгамбарларга караганда биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга өзгөчө сый урмат көрсөткөн түн. 5 убак намаз алып келген түн. Пайгамбарыбыз бейиш тозокту көргөн түн. Алланы зиярат кылып, Алла менен учурашып, көрүшкөн түн. 7 асмандан өтүп, элестетиңиз, бардык пайгамбарларга имам болгон түн. Ошон үчүн биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам пайгамбарлардын дагы имамы. Мирач түнү деп коет буну. 27 Рajab. Будан кийинки Кудай кааласа Шаабан, андан кийин Рамазан. Рамазан айга дагы мына 1 ай 2-3 күн эле калды. Кудай кааласа аны бир чыдамсыздык менен Алла Тааладан ошо күнгө жеткирегөр деп пайгамбарыбыз дуа кылат эле. О жараткан Алла, Рajab менен Шаабанда береке бер, Рамазанга эсен аман жеткире көр депчи. Демек ошо күнгө жеткенге чейин да биз дуа кылып турушубуз керек экен. Эми Мирач түнү боюнча кыска токтой кетейин. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Меккеде төрөлгөн. Меккеде жаштыгы өтүп чоңойгон. Пайгамбарчылык келип Кур'андын алгачкы аяты Меккеде түшкөн. Пайгамбарыбыз Меккеде өзүнүн таухидке, Алланын жалгыздыгына дааватын баштаган. Пайгамбарыбызга эң эки канат болуп турган бир жактан Хадича энебиз, бир жактан Абу Талиб деген Хазрет Алинин атасы болгон. Экөө тең бир жылда кайтыш болгон. Ошол жылды кайгы жылы деп пайгамбарыбыз жарыя кылган. Хадича энебиздин малы, жаны, өмүр бою мынакей пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам динин таркатууга сарпталган. Абу Талиб болсо иман келтирбесе дагы пайгамбарыбызга калкан, канат болуп турган. Бирок ол дагы дүйнөдөн өткөндөн кийин Меккедеги мушриктер пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга душмандыгын күчөткөн. Ошондо Таиф деген шаары бар, Меккеден 80 километр. Ошол жерде Бану Сакиф деген уруу бар. Сакафилер деп коет. Алар арабтардан бир күчтүү уруу болуп эсептелет эле. Пайгамбарыбыз ушул үмүт менен жөө барган. Эгерде ушул Бану Сакиф деген уруу исламга келе турган болсо, Кудай кааласа арабтардын башка урууларына да таасири чоң тиет. Булар дагы исламга келгенге чал салымы чоң болот деп ушул үмүт менен барган. Билесиздер, Таиф шаарында пайгамбарыбызга кандай мамиле болгонун. Пайгамбарыбызды таш борон кылган. Ал жерде эми узун окуя, кыскасы айтканда пайгамбарыбыз ошол жерде эми эсинен кетип, кандай деген таш чыкпаган жеринен кан чыгып, пайгамбарыбыз жакшылыкты каалап барса, алар жалганчы, маскарлаганы, ышкырганы, жаш балдарды салганы, мазактаганы, булар тескип биякта турсун, акыры таш борон калган. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга ошондо Алла Тааланын тарабынан Жабраил алейхиссалам менен тоолорду башкарган периште келип саламын айтып, "Я Расулалла, бир эле дуа кылыңыз, Таиф шаарында
эки тоонун ортосунда экен, мынакей мындай кылып эле ортосуна мыжыгып кое турган периште кошо келген. Пайгамбарыбыз айткан, жок, булар билбей кылып атышат. Мен Алладан үмүт кыламын, Алла Таалам буларга хидаят берет. Булар туура жолго келбесе, булардын белинен чыккан адамдар ошолор иманга келип калар деп, ошолордун белинен чыккан адам Кутайба ибн Муслим болот тугандар. Сакафи, Махди, мына сиздерге, биздерге Орта Азияга исламды алып келген, ошо Таифтан пайгамбарыбызды таш менен урган кишилердин белинен чыккан балдары болот тугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай болбосун? Ошондой мезгилде дагы аларга тескери дуа кылган жок, аларды каргаган жок. Өзүмдүн алсыздыгыма Аллага арызданамын деди. Я Алла, мени кимге тапшырып койдуң сен деди. Эгерде сен эле менен наразы болбосоң, булардын кылгандары мага эч нерсе эмес деди. Сен эле наразы болбосоң болду деп. Таифтан келгенден кийин чоң курбанчылык болду. Ошон үчүн Алла Таала Мирач деген чоң белегин белек кылды мынакей. Мирач жөндөн жөн эле белек боло берген жок. Кандай курбанчылык болсо, ошого жараша Алланын сыйлыгы да болот экен. Демек, бул Таифтагы чоң курбанчылыктын артынан Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Мирач кечесин насип кылды. Бул түштө эмес, рухани дене бул жерде. Рух эле жет асманга барып келген жок. Ойго мезгилинде денеси менен рух экөө тең бирге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мирачка барып келген. Бул өтө чоң мужизалардан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга Алла Таала Кур'ани Каримде аят түшүрдү. Субханаллази асра би абдихи лейла минал масжидил харам илал масжидил акса. Таза зат Алла Таала. Асра дегени түнкү сапарды айтат. Лейлам бир аз эле, араб тилинде накра деп коет, кичинекей түндүн эле бир бөлүгүндө. Түнү бою болгон жок. Кичинекей түндүн дагы бир эле бөлүгүндө Алла Таала Масжидил Харамдан Масжидил Акса, Палестинадагы Масжидил Аксага алып барып, аралыгы ол канча 1000 километрден да узак. Ал жерден анан кийин биринчи асман 2, 3, 4, 5, 6, 7ге алып чыгып атпайбы? Ушуну Алла субханаху ва таала бу Исра жана Мирач деп коет тугандар. Исра дегени Масжидил Харам. Масжидил Харамдан мынакей Масжидил Акса Кудуска чейинки болгон сапарды айтат. Түнкү сапарды айтат ушуну. Исра деп коет буну. Ал эми ал жерден жогору Мирач деп коет. Мирач деп өзү тепкичтерди айтат. Алла Тааланын эми кандай кылып Алла Таала асманга алып чыкты? Алла субханаху ва таала өзү билет. Бирок Умму Хани деген энебиздин үйүндө пайгамбарыбыз түнү уктап атканда Жабраил периште келди. Келгенде дагы мындай дарбазадан эшиктен кирген жок. Үстү шыптан потолоктон түшүп келди. Бул таң калыштуу болду. Чөнтө бул окуя башкачараак го. Анын үйүнөн Кабанын түбүн алып келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көкүрөгүн жарды, жүрөгүн замзам суусу менен тазалады. Кайра пайгамбарыбыздын жүрөгүн 4 жолу ачып кайра жапкан. Кичинекей кезинде жайлоодо болгон. Андан кийин 9-10 жаштарда дагы бир болгон. Үчүнчүсү пайгамбарчылыктан мурда болгон. Төртүнчүсү Мирачдан мурда болгон. Мынакей Мирачдан мурда болгону ушул пайгамбарыбызды Кабага алып келип, көкүрөгүн жарып, жүрөгүн дагы ушундай хикмат менен, ушундай суу менен жакшынакай жууп, кайрап төп Бурак деген жаныбар менен ушул жерден анан кийин түнүз Жабраил периште экөө сапар тарткан Масжидил Харамдан Масжидил Аксага чейин. Ал жерге барды, бурагын байлады, 2 рекет тахиятул масжид окуду. Барып, мынакей бардык пайгамбарлар күтүп турган экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды. Шол жерде анан кийин Ибрахим пайгамбар, пайгамбарлардын атасы болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында. Пайгамбарыбыз эми сыйлады Ибрахим пайгамбарды. Өтүңүз. Жабраил периште жооп берди. Бүгүн бул жерге имамчылыкка сизден башка бирөө да өткөнгө ылайыктуу эмес. Пайгамбарыбыз ошол жерде имамчылык 2 рекет намаз окуду. Ошон үчүн бардык пайгамбарлардын имамы деген лакабы бар. Имамун набийин, набийюн набийин,
Biz ушундай улуу пайгамбардын үммөтүбүз, пайгамбарлардын дагы пайгамбары, пайгамбарлардын имамы туугандар. Мына сыймык десең, мына бакыт десең тууган. Кандай болбосун, ушул жерде анан Жабраил периште биринчи асманга алып чыгып барды. Ар бир асмандын өзүнүн дарбазасы бар экен, өзүнүн сакчылары, периштелери бар экен. Периштелер сурады да, кимсин, ким мененсин, эмне үчүн бардың деп. Жабраил периште бардığına жооп берди. Мен Жабраил, болсо периштелердин башчысы, мырзасы. Ким менен бардың? Мухаммад менен. Эмнеге? Алып кел деди. Болду. Биринчи асман 2, 3, 4, 5, 6, 7ге чейин. Бардığına бар. Ары Жабраил алейхиссалам барганга кудрети жетпеди дейт. Сидратыл Мунтаха деген бар. Сидратыл Мунтаха, Сидр деген дарак бар. Ошол даракта, ал дарактын тамыры 6-чы асманда, ал эми анын бутактары 7-чи асманда. Бул жактан адам баласын кылган жакшы жаман амалдары ошол жерге чейин барат, ал жерден акыбалдар чөт, адамдын аркы система Алладан башка эч ким билбейт. Бул мына бизге көрүнүп турган асман, бул биринчи асман туугандар. Пайгамбарыбыз айткан, биринчи асмандын алдында 7 жериң ушунчалык кичинекей, бир чөлдө шакекти ыргытып үргендей деген. Бир чөлдө шакекти билбейсиң, бинокль дүрбө менен да таппайсың. Бул биринчи асман. Ар бир асмандын аралыгы 500 жылдык сапар деп айткан. Экинчи асмандын алдында биринчи асман 7 жериң менен ошо шакектей болуп калат экен. Элестетиңиз бул жакка. Шул жерден Алла субханаху ва тааля бейишти да көрсөтүп, дозокту да көрсөтүп. Бай намазыбыздагы ат-тахият бар го. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ошол жерде айткан. Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибату деп. Алла Таала менен жолукканда, учурашканда, ат-тахияту лиллахи дегени бардык тил менен болгон ибадаттар Алла сен үчүн деген сөз. Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибату. Вас-салавату дене менен болгон ибадаттар сен үчүн. Ват-таййибат адал, мал менен болгон ибадаттардын бардыгы сен үчүн. Саңа гана таандык я Алла деген сөз. Демек, тил менен, дене менен, мал мүлк менен, адал мал мүлк менен болгон ибадаттардын бардыгы кимге экен? Аллага таандык. Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибату деп пайгамбарыбыз биринчи саламдашкан. Ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракату деп Алла Таала пайгамбарыбызга салам айтып атат. Алла Таала пайгамбарыбызга саламын жолдоп атат, рахматын жолдоп атат, берекесин жолдоп атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алланын саламын укканда, рахматын берекесин укканда, ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин. Ошол жерде дагы сиздерди биздерди унутпай, Алла сенин саламың бизге жана салих бенделериңе кыямат күнгө чейин келе турган ошолордун баарына болсун деди да мынакей. Бул сүйлөшүү, диалогту көргөн периштелер, уккан периштелер, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп булар күбөлүк беришти. Биз күбөлүк беребиз Алла Тааладан башка сыйынганга ылайыктуу зат жок, жана Мухаммад Алла Тааланын кулу, элчиси депчи. Ушунчалык бул диалог, сүйлөшүү жагымдуу болгондуктан сиздерге биздерге намазда ат-тахиятты Алла Таалам берип койду да мынакей. Демек, ар бир ат-тахиятты окуганыбызда ушуну биз эстешибиз керек. Бул кайсы жактан берилген бул ат-тахият бизгечи? Кандай болбосун? Алла субханаху ва тааля пайгамбарыбызга кайтарында белек катары 50 маал намаз фарыз кылып берген туугандар. 50 маал намаз. Аллага ушунчалык намаз жагымдуу экен, ошон үчүн берип атат да. Намаз пайгамбарыбыз айтат, менин көзүмдүн кареги намазда дейт. Билал, азан айт, комат айт дейт эле пайгамбарыбыз. Рахаттанайлычы бир аз дейт эле. Демек, намаз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушунчалык намазга көп көңүл бурган, ушунчалык көңүл бурган, намазды таштаган капырлыкка жеткирип коет деп дагы айтып койгон. Туугандар, намаз бейиштин ачкычы деп койгон. Өзүбүз дагы балдарга 7 жашында намазга бекем болгула депчи. Караңызчы, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам акыркы күнгө, акыркы саат дүйнөдөн кайтканга чейин намазын таштаган эмес. Балким акыркы үммөтүнө болгон осуяты ошол эле: ас-сала, ас-сала ва ма малакат айманукум. Намазга көңүл бургула, намаз тууралуу Алладан корккула, жана кол алдыңардагы иштеген адамдардын акысынан корккула деп ушул осуятты айтып кайткан туугандар. Кыскасы 50 маал намаз пайгамбарыбыз сүйүнүп 7-чи асманда Ибрахим пайгамбарга жолукту. Кайтып келатат.
алтынчы асманда Муса пайғамбарға жолықты. Ибрахим пайғамбар он шыққан жоқ. Муса пайғамбарға келгенде Муса пайғамбар айтты, не болды, қандай болды бұяғы? Бардығын айтып берді, түсіндірді. 50 мал намаз берді, сүйініп келатам. Муса пайғамбар айтты, я Расулаллах, 50 мал намазды үмметіңіз оқи албайды ғой. Қайтпайсыз ба? Азайтсын Алла Тағаладан сұраныңыз деді. Пайғамбарымыз қайтып қайра барды. 50 мал көп болып қалады. Алла Тағала 5-ті кемітіп 45 қылып қойды. Қайра келатады Муса пайғамбарға дағы. Не болды? 45. Жоқ, қайтпасаңыз болмайды, бұл көп, үмметіңіз оқи албайды. Мейлі қайтайын, 40. Ақыры 5-ке чейін 9 жолы барып келді. Қанша? 9 жолы. 50 болчу да. 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 15. 9 жолы барып келді. Қайра. Пайғамбарымыз сұранып отады, Алла азайтып отады. Пайғамбарымыз сұранып отады, Алла азайтып отады. 5-тен азайтып отады, 5-тен азайтып отады. Муса пайғамбар айтты, қанша? 5. Бұны оқи албайды. Мен Бани Исраилді тәжрибадан өткөргөнмүн. Алар 2 мал оқи албай қойған деді. 2 мал оқи албай қойған Бани Исраил. 5 мал үмметіңізге көп болып қалады. Бұны азайтпайсыз ба, сұрабайсыз ба деп. Пайғамбарымыз ошонда анан айтты да. Не деді? Мен уяламын эми азайт дегенден. Bir rivayette келет, мен қорқомын дейді. Не дейді? 5-тен азайтып жатқан, бұл 5-өні да қалдырып бербейін дейді. Болып қалышы мүмкін ле да? 5-өні жоқ болды деді, ошо 5-ө жетишти деп. Ошон Алла Таала айтты, менин алдымда өкүм өзгөрбөйт деді. Менин алдымда чыккан өкүм, чечим өзгөрбөйт. Мындайча айткандай, 50 мал деп чечилгенби? 50 мал бойдан калат. Бирок жер бетинде ey Muhammed ümmetin 5 mал намаз окуйт. Мен алдымда 50 мал намаз окуган соо жазылат dedi. Мына бизге ушунчалык чоң сыймык туган. Бүгүн 5 убакыт намазды таштаган кандай өкүнүч, кандай бул чоң трагедия, бул кандай чоң бактысыздык туган. Алла Тааланын алдында 50 мал намазы жазылып атса, 5 намаз окуйт экенбиз. Ошон үчүн биз эч качан таштабайлы. Хижама дагы ошол жактан келген. Хижама дагы Пайғамбарымыз Миражға барғандан хижаманы алға кеткин деп периштелер салам айтып хижаманы берген. Ушуда бардык ооруларга шипа бар деп Пайғамбарымызга уу бергенде дагы Хайбарда жөөттөр койдун этине уулап туруп берип койгонда ошол ууну хижама менен чыгарган. Кан чыгарганда хижама менен чыгат эле. Ибн Мас'уд радыйаллаху анху айтат: Мата Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям шахидан. Пайғамбарымыз дүниеде шейит болып өлгөн, удан өлгөн дейт. Кандай десе, акыркы 3 күн катуу баш ооруганда, ошо уунун таасирлери калып калган эле дейт. Уу чыккан эле, бирок дайыма баш ооруга таасири тийип турат эле дейт. Кандай болбосун Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайрадан ушундай кайтып келди. Кайрадан Меккеге келди. Бунун бардыгын айтып берди. Мына ошол жерде маскарлагандар маскарлап, Абу Бакр Сиддик разияллаху анху айтып келгенде, сен ушуну тастыктайсыңбы дейт. Пайгамбар ушунча айткан ишенгенден кийин бул жөн эле. Ошон үчүн тастыктаган себебинен Сиддик деген атка конду. Абу Бакр Сиддик депчи. Кандай болбосун туугандар, бүгүнкү ушундай тарыхый Рajab айынын 27 числосу Лейлатул Мирадж, Мирадж кечеси деп коет. Биз буну мусулман катары билишибиз керек. Жана ушул күндөрү кандай Алла Таалам силерге биздерге тартуулаган неаматтарын жана пайгамбарыбызга Алла Таалам ушундай сый көрсөткөнүн баарыбыз билишибиз керек. Үй бүлөбүз билиш керек, аларга да айтышыбыз керек.